Туғандар, мынакей мисалы өткенде сыйқыр жөнүндө мен пост чыгарып койдум эле. Көп суроолор, сыйқыр буюмдарды эмне кылабыз? Сыйқырланган буюм деген ким сыйқырлы? Мынакей Молдоке жооп берсин, сиз жооп бериңиз. Сыйқырланган буюмдар силерге келеби? Эмне кылыш керек аны? Түркүн түрүндө кагаз жада калса, мына бүгүнкү күндө жакынкы эле келгенде барбы ушундай экен? Жакынкы эле келген аралыктарда монда кагаз түрүндө, жип түрүндө, бизде улам келет түрүндө, жада монда сүрөттөрдүн түрүндө, сүрөттөргө да окутуп, монда эки сүрөттү атайын жабыштырып окуган дубалар, ушундай нерселер келет. Эми буларды кантип жандырыш керек? Буларды сразу эле мусорго ыргытып же өртөп жүрүүгө болбойт да. Буларды атайын Куран аяттар окулган, бизде атайын мындай суроолорго дем салып, Куран аяттар менен атайын сыйкырды жандыруучу аяттар менен дем салынат. Анан ушундай буюмдарды эгер жип болгон болсо, жиптердин баардыгын чечип, ошоло түйүндөрдүн баардыгын чечип туруп, анан дем салып туруп, моундай сууларга бисмилла деп туруп салып коюш керек болот. Мына уктуңар туугандар. Дем салганда жазып, түкүрүп, сүсүтүп, анан еще дем салынган сууга салыш керек. Жанагы айтып аткандай сууга ыргытып кой, басып кет, караактын карабай көрбөй кет, аны өртөп сал деген туура эмес. Жандырыш керек сөзсүз. Анан бул жакта тургандан кийин дагы, бул жактан алып чыккандан кийин өрттөй тургандар болсо, ошондон кийин гана өрттөсө болот. Эгер өрттөлбөй турган кээде катуу буюмга темирге окулган сыйкырлар болсо, анда ошол эч ким баспаган жерлерге көмүп койгон жакшы болот.